Жалал Абад шаарынын тургуну Зейнеп Маматованын БМВ үлгүсүндөгү унаасынын тетиктерин белгисиз жарандар уурдап кетишкен. Окуя 24 январь күнү Спутник кичи шаарчасында болгон. Бул боюнча ал шаардык ички иштер бөлүмүнө кайрылып арыз жазган. 24-үнө караган түнү машинамда тоноп кетишкен, запчасттарын чыгарып кетишкен. Мен 24 күнү эртең менен чыгып көргөм, машинанын талкаланган. Анан милиция кызматкерлерине кабар бергенмин. Азыр мына Кудайга шүгүр, табышты, табып алып келип, запчасттарымды өткөрүп беришти, машинамды орундап беришти. Мындай уурулуктар Жалал Абад шаарынын аймагында 5 февраль күнү да орун алган. Анда автовокзалдын артындагы устаканадан БМВ үлгүсүндөгү унаанын тетиктери уурдалган. Унаа устанын айтымында бул окуя таңгамал саат 4-төрдө орун алган жана устаканадагы видео байкоого түшүп калган. 8:45 уже биз жумушка келгенбиз. Жумуштан кичине нары бери басып эме кылып турсак, бир малда ийиним келип калып айтып калды. Ошо машинанын эмеси капоту жерде жатат, эси келди эле, эмне болду деди. Мен айтып калдым, жок, эси келген жок десем. Эме машинаны барып жүгүрүп барып карасам, уже баардыгы ачык-чачык болуп жатат да. Бул окуялар боюнча Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматы шектүүлөрдү кармаган. Алар 20-21 жаштардагы Барпы айыл өкмөтүнүн тургундары болгон. Натыйжада 3 бала кармалып, азыркы учурда иш тергөөдө жүрөт. Мен бул уурулукту билген эмесмин. Спутниктеги уурулукта мен жок болчумун. Автовокзалда мен үйдөн билбей чыкканмында. Жак өтүп келели деген. Анан чыккандан кийин барсам уурулук экен. Анан уурулукту билгенден кийин биз ошол жерге унаанын тетиктерин албай эле ошол жерге коюп кеткенбиз. Андан сырткары ушул эле курактагы балдар дүкөндөрдөгү терминалдарды тоноп жүргөндүгү аныкталган. Курманбек айыл өкмөтүнүн тургундары экинчи жолу Спутник микрорайонундагы Народный дүкөнүндөгү терминалдан 11 миңге жакын акчаны уурдап кетишкен. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ошол Манас көчөсүндөгү, Манас көчөсүнүн жанындагы домдун жанында ошол маркетке кирдик. Анын ключу китайский эле, обычный эле ключ экен, анын труба менен эле ачтык, кирдик. Терминалын жаткыздык, акчасын алдык. Терминалдан аз эле акча чыкты, бир 2000ге жетпеген. Еще кассасынан общий ошол магазин ичинен алгандарыбыз, кассасынан общий кошкондо ошол 10800 акча болду. Жалал Абад шаарында акыркы 1 ай ичинде 44 уурулук фактысы катталып, анын ичинен 14 фактынын бети ачылган. 2 кылмыштуу топ кармалды учурда. Ошол кылмыштуу топтун артынан учурда 5тен ашык кылмыш иштери ачылып атат. Уурулук фактылары ошондо менен эле катар 2 автоунаа уурдаган кылмыштуу топ дагы кармалып, учурда бул фактылар боюнча Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктуктардын бирдиктүү реестринде Кыргыз Республикасынын жазуу кодексинин 200 беренеси негизинде башка айтканда уурулук фактысы менен сотко чейинки өндүрүү иштери ачылып, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. 2020 Жалал Абад облусунун аймагында кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине жалпы 543 уурулук фактысы катталган. Анын ичинен 89 факты соттун кароосуна жиберилип, 181 факты өндүрүштөн кыскартылган. 58 факты башка органдарга берилип, 92 факты бириктирилген. 214 факты боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.